Анан ал күнөө үчүн курмандыкка чалынуучу букачарды алып келди. Аарун менен анын уулдары анын башына колдорун коюшту. Анан Муса аны союп, канына сөөмөйүн малып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнүн ар тарабына сыйпап, курмандык чалынуучу жайды ыйыктады. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төктү. Аны таза кылыш үчүн ошентип ыйыктады. Анан Муса курмандыктын ичиндеги бүт майын, боор майын, эки бөйрөгүн, алардын майын алып, курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Букачардын өзүн, терисин, этин жана канжинин Теңир Мусага буйругандай стандын сыртына алып чыгып, отко өртөп жиберди. Анан ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалынуучу кочкорду жетелеп келди. Аарун менен анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту. Анан Муса аны союп, анын канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан кочкорду жиликтеп бөлүп, башын, майын, жиликтеп бөлүнгөн эттерин өртөп жиберди. Ал эми ичеги карындар менен шыйдактарын жууп, кочкорду бүт бойдон курмандык чалынуучу жайда өртөп жиберди. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү бул курмандык Теңир Мусага буйругандай Теңирге арналган курмандык.